эшикке бирөөнү алчы. Камерамды коюп алчы дейм. Сурусу салам. Бүгүн Жакуга бир жакшылык кылгым келип, балдарыңды мен карап турам. Сен эшикке чыгып, экөөбүзгө бирден тамак алып, арырактан картошка алып кел дейм. Жаку кыйын болуп, сонун идея, мен кеттим деди. Эшикке чыкканда эле балдар үйдө ыйлап баштады. Экөөсү эки жагыма. Бирөөсүн көтөрөм, анысын көтөрсөм, муну сыйлайт, мунусун көтөрсөм, тигини сыйлайт. Жакуну ана келет деп, мына келет деп, улам айнекти карап коем. Жок, ана карап коем. Телефонумду атайын таштап кеткем. Вроде столовый үйдүн жанында эле деп коем. Жок, балконго чыгып, Жаку деп кыйкырып коем. Жок, соседтерден бирөө жардам берип кой деп эшикке чыгам. Эшиктерин такылып атам. Эч ким жок, үйдө балдар ыйлап атат. Жаку бир саат дегенде келди окшойт, айланайын. 40 мүнөт. Ой, жекөөсү өзүнчө базарга барып, тамак алып, печенье, конфет таттуу майда чүйдө базар кыдырып жүрөптүр. Ушунча жийниңбел, эми чекемен тер агып, тим эле мурдум жарымына чейин келип калган агылчы. Келсем үчөтең ыйлап атыптыр. Ыйлап аткан балдарымды көрүп мен да ыйладым. Токтой албай, бул көрүп, балдарын карап, бул ыйлайт. Менин балдарым ыйлап турсуң деп, менден көрүп оготор. Ойлоноюн, Кудай. Бакуш балдар. Ушундай дейин ого. Мээримдүү, балдардын ыйлаганын сезиш керек да. Жок жана камалып туруп жана свободага чыккан немедей эле кетти. Сүйүнгөн боюнча жок. Ошентпей жүрөм. Термет деп түндө дагы тургузасың. Көттөр деп күндүз дагы карматасың. Тырышсам да көтөр дейсиң. Качып анага кирсең такылдатасың. Же бир туалетте нормально отургузбайсыңар, же аңгылдап келип эшикти урасыңар.